Assalamu алейкум, кадырман телегөрүүчү. Сиз улуттук биринчи каналдын ыйман сабагы берүүсүн көрүп жатасыз. Берүүнү мен Иманбек Азизулла уулу алып барам. Бүгүнкү эфирде муфтияттын куттуу студиясында диндеги аша чабуу, диндеги терең кетүү же болбосо чектен чыгуу жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Бул үчүн өзүбүздүн куттуу студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын, башкача айтканда муфтияттын окуу бөлүмүнүн башчысы Раушан Ажы Эратовду чакырганбыз. Куш келипсиз, агай. Assalamu alaikum. Агай, биринчи эле сурообуз, ислам дини лексикалык мааниде тынчтык дегенди туюндурат экен да. Анан бул философиясына карайбызбы, жалпы маани мазмунуна карайбызбы же жалпы концепциясына карайбызбы, бул тынчтыкка, бакытка, бактылуулукка чакыра турган дин экен да. Бирок ошол эле учурда соңку чейрек кылымдан бери диний экстремизм деген сөз айкашып пайда болуп, медиа чөйрөсүндө айтылып жүрөт да. Ислам дини эгер тынчтыктын дини болсо, анда экстремизм деген сөздү буга чаптап айтуу канчалык логикалуу, канчалык реалдуу? Деги эле экстремизм деген эмне? Диний экстремизм эмне? Булардын түрлөрү барбы? Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах. Жараткан Аллах субханаху ва тааляга чексиз мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салават жана саламдарды айтуу менен жалпы жумурай журтка салам айтам. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дагы бир жолу сиз бүгүнкү күндө коомдогу эң актуалдуу темаларды бүгүн көтөрүп турасыз. Албетте бул аша чапкандык же болбосо азыркы тил менен айтканда экстремизм же болбосо радикализм, бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген чектен чыккан көз караш жана радикалдык кыймыл аракеттерге ыктоо деп түшүнөбүз да. Чектен чыккан көз караш дегенде ошол ар бир нерсенин чеги болот. Чегинен ашкандан кийин ал ашыкча болуп баштайт. Коомдо ар бир эле иште мындай ортолук, ар бир иштин өзүнүн чегинде болсо жакшы. Тамактанууда да чегин менен жеш керек. Тамактанууну чегинен ашып кеткенден кийин ал инсандын ден соолугуна зыян бере баштайт. Ошондой эле дин тутууда да Алла Таала дин эркиндик берген. Анан кийин ошол дин эркиндикти анан ыктыяр менен динди тутуу, анан диндин дагы өзүнүн талаптарынан аша чаап баштаган мезгилде ашыкча чектен чыккан көз карашты карманган учурларда бул сөзсүз түрдө азыркы биз тил менен айтып аткан радикалдык же болбосо экстремисттик көз карашты пайда кылат деген сөздү айтсак болот. Эми биз биринчи жок бул жерден экстремизмдин өзүнүн азыркы күндөгү терминологиялык же болбосо бүгүнкү коомдогу пайдаланып аткан маанисине токтоло турган болсок, демек бул бир сөз менен айтканда чектен чыккан көз караш жана радикалдуу аракеттерге ыктоо дегенди түшүндүрөт. Ал эми экстремизмдин жана экстремизмдин түрлөрү көп. Сиз айткандай, албетте бул экстремизм, мисалы үчүн спорттогу экстремизм бар. Мисалы экстремалдуу спорт деп коет. Спортто чектен чыгуу. Спорт, экстремалдык спортто өзү эле айтып атпайбы? Салттуу спорттун түрлөрү бар. Андан тышкары мындай кооптуу, өз аты айтып тургандай эле чектен чыккан, катардагы бардык адам жасабай турган бир көрүнүштү айтат. Же болбосо экстремизм түрлөрү катары дагы бул экономикалык экстремизм болушу мүмкүн, саясий экстремизм болушу мүмкүн. Ошондой эле бүгүнкү күндө диний экстремизм деген термин пайда болду да. Сиз башында белгилеп кеткендей, негизи ислам дини тынчтыктын дини. Ислам дининин маанисинде, маңызында, үгүтүндө эч качан экстремисттик көз караштарга чакырбайт, аша чапкандыкка чакырбайт. Себеби исламда ла гулуу жок. Гулуу деген терең кирип кетип, өзүнүн оюн эч кимге бербестен, өзүнүн оюн башкаларга таңуулоо, бул нерседе жок. Исламда ислам өз маңызы айтып тургандай, бул тынчтыктын дини, бул амандыктын дини, бул деген бардыкка саламаттыкты жана жакшылыкты каалаган жана ошол жакшылыкка үндөгөн дин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткандай, ал-муъмину момун ким десе, өзүнө жакшы көргөн нерсени башка бирөөлөргө жакшы көрө алган.
Бул чындыгы момун деп айтылат. Момундун сүрөттөлүүсү, момундун сыпатталуусу ушундай. Ал муъмину анын тилинен да, колунан да адамдар залал тартпаса, запкы тартпаса, азап чекпесе, мына ошол чындыгы момундун касиети, сапаты ушул болуп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келген күндөн баштап ушул коомдогу бүт жат көрүнүштөргө чекеден күрөшүп баштады. Биринчи зордук зомбулукту четке какты, наадандыкты четке кагып сүрүп чыгарды. Ошондой эле баягы диндеги жок жөрөлгөлөрдүн баардыгын жокко чыгарды. Себеби булардын баардыгында аша чапкандык бар болчу. Зордук зомбулук бул жаш балдарга карата бар болчу. Наадандык тоорунда, жахалат тоорунда, аял затына карата чектен чыккандык бар болчу. Кандай сүрөттө? Мисалы үчүн аял заты айыз күндөрү келип калганда булар дасторкондун кашында отурбайт эле. Биз дасторкондо отурбастан, казан аяк карматпастан өзүнчө бир бөлмөгө бөлүп камап коет эле. Бул экстремизмдин же болбосо аша чапкандыктын байыркы бир көз караштарын айтып атабыз да. Албетте замандын өзгөрүшү менен, замандын мезгилинин өзгөрүшү менен ушундай чектен чыккан көз караштар булар утурлай жаңыланып тура берет. Булар деле жаңырып келе берет. Бул демек. Бул аша чапкандык, баягындай радикалдык аракеттерге ыктоо, мындай аракеттер замандын учурдун талабына жараша ар болуп келет. Мына бүгүнкү биздин заманыбызда ар түрдүү экстремисттик көз караштар пайда болду, радикалдык иш аракеттер пайда болду, жана ошол идеологияны көтөрүп жүргөн топтор пайда болду. Эми ушуларды алып жүрүүчүлөр өздөрүнү кайсы бир диндин өкүлү деп көрсөтсө, ошондон улам диний экстремизм деген түшүнүк пайда боло турат. Диний экстремизм деген сөздүн өзү канчалык туура, биз коркпой, үркпөй колдоно бере турганбы, же бир аз объективдүү талоого муктаж терминби? Ушул боюнча көз карашыңыз кандай? Мен башында айттым, ислам дининде аша чапкандык жок. Ислам дининде демек экстремисттик идея да жок, чакырык дагы жок, мазмун дагы жок. Ислам дини тынчтыктын дини. Ислам дини бул камкордуктун дини. Ислам дини бул райымдуулуктун, мээримдүүлүктүн дини. Демек бул түп тамырынан жок болгондон кийин бул динде жок нерселер. Эми кийинки мезгилдерде ар түрдүү замандарда кээ бир дин тутунуучулар, бул бир ислам эмес, баардык эле диндин өкүлдөрүндө, ар бир эле диндерде болушу мүмкүн. Бир эле ислам дининде экстремизм бар деген түшүнүктөн да алыс болушубуз керек. Экинчиден бул адамдардын жүрүм турумунан, ошолордун идеясынан, ошол дин тутунгандар өзүнүн дининде жүрүп дин кармоочулар бир өзүнүн идеологиясында, өзүнүн кыймыл аракетинде аша чапкандыкты бүгүнкү күндө көрсөтүп аткандыктан алардын үстүнө карата диний экстремизм деген термин пайда болду. Түп тамырында исламда, динде экстремизм жок. Демек түпкүндө экөө бири-бирине карама каршы нерселер. Эми бүгүнкү күндө биздин жашообуздагы пайда болгон ушул диний экстремизмдин көрүнүштөрүнө бүгүнкү күндөгү кээ бир көрүнүштөр өзү себеп. Мисалы үчүн азыркы күндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен ар түрдүү диний уюмдарга экстремисттик жана террористтик диний тыюу салынган деп соттун чечими менен 20дан ашык уюмга 21 уюмга тыюу салынды. Алардын ошол идеологиясында, ой жүгүртүүсүндө, коомго карата кылган кыймыл аракетинде ошол аша чапкандык байкалып, катталып, ал кандайдыр деңгээлде адамдарды коркунучка камагандыгынан, адамдарды тынчтыгын бузгандыктан, коомдук, саясий, экономикалык жашоого коркунуч туудургандыгынан бүгүнкү күндө ал сот чечими чыгып, аларга тыйым салып турат. Демек биз айтканыбызда, демек ислам дини тынчтыктын дини, анда экстремизм жок. Бүгүнкү күндө ошентип диний терминология пайда болду. Бул эми аргасыздын иши болсо керек. Бул термин бүгүнкү күндөн аргасыздыктан диний экстремизм деп колдонулуп жана келе жатат. Агай, алтын ортолук деген сөз бар да. Ошол чектен чыгууга өтүп кетпеш үчүн, же болбосо диний экстремизмге жеткизбеш үчүн, же болбосо өтө эле кайдыгер болуп динсиз бир жашоого кирип кетпеш үчүн алтын ортолукту кармоо керек деп айтышат да. Ушул боюнча бир аз айтып кетсеңиз. Эми биз жана башында айтып кеткендей эле, жашоонун кайсы гана тармагы болбосун, биздин жашообуздун кайсы гана көрүнүшү болбосун, бардыгында өзү ортолук жакшы. Бул ортолук дегени
өтө аша чабып кетпестен, өтө артта калып кетпестен, ортолукту мээлүүндүктү кармануу бул жакшы нерсе да. Хайрул амал аусатухум ва адвамухум дегендей, иштердин жакшысы ортосу жана адвам деген төөлүктүү мындай узун болушу дейт да. Үзгүлтүксүз болушу. Кээде бир ишти өтө көп жасап, анан кийин бир айдан бир мезгилден кийин сууп, анан кылбай калгандан көрө дайыма кылып тур. Мисалы үчүн Кур'ан-ы Каримде күндү окууга адат кыл. Аз-аздан, бирок күндүк оку, өмүрүңүн акырына чейин оку да. Бир күн көп, бир 10 пара, 20 пара окуп коюп туруп, анан ошол боюнча 1 жыл, 2 жыл Кур'ан ачпай койбой, ошондой давамы менен үзгүлтүксүз уланып турган иш жакшы деп айткандай. Эми албетте ортолукту карманыш керек. Динибизде бүгүнкү күндө жаңы диний үйрөнүүчүлөр өзгөчө диний маалыматты алууда ошондой бир маалыматты туура эмес булактардан алып, өзүнүн диний маалыматтык базасын аз чогултуп, анан өзүнүн түшүнчөсүнө туура келгендер булар туура, анан өзүнүн түшүнчөсүнө туура келбегендерди булар туура эмес, булар адашкандар, булар туура эмес кылып атат деп, анан коомду экиге бөлүп жарып, же болбосо коомдо жандай бүлүк салган, кастыкты козуткан, жамааттардын ортосунда бөлүнүү жарылууду пайда кылган чакырыктар жана аракеттер бүгүнкү күндө ошол радикалдык аракеттер болушат. Чектен ашкан көз карашты кармануу. Бул радикализм биринчи адамдын аң сезими радикалдашат. Ал күчөп отуруп, ошол өзүнүн аң сезиминде пайда болгон радикалдык көз карашты ишке ашырып, кыймыл аракет менен көрсөтө баштаганда, бул экстремисттик кыймыл аракет болуп бааланып калат да. Ошондон экстремист бир күндө эле пайда болуп калбайт да. Ошондуктан биринчи кезекте бул мээлүүндүктү карманышлык үчүн, адам ушу адашып калбашлык үчүн, мына биз экстремизм жаатында ашынган күч колдонгон экстремисттик топторго өтүп кетпешлик үчүн ал башынан баштап илимди туура жерден алыш керек. Мындайча айтканда, биздин салтыбыз боюнча, биздин мындай бир адат боюнча илимди устаз шагирт болуп алат. Бүгүнкү күндө көптөр дин илимин өзүнчө окуп, интернеттен окуп, интернеттеги билим ошол таркатып аткандардын өздүгүн тааныбастан туруп, алынын сүйлөгөн ыкмасы жагып калса, же берип аткан маалыматынын туура эмескене карабастан ала бергенде, ал билбестен ал интернетти туура эмес пайдалангандыктан ал эмне болуп калат, аң сезими радикалдашканын өзү билбей калат. Мисалы үчүн азыр интернетти колдонууда, ошон үчүн бул учурдан пайдаланып жаштарыбызга айтып кетишибиз керек. Маалыматты ишеничтүү жана туура булактан алуу, ар бир келген маалыматка мындай сарасеп салып, ага мындай бир ой жүгүртүп, анализ кылып туруп, туурабы, туура эмеспи, бул кимден алып жатам деген мындай бир критикалык көз караш жасап туруп, анан кийин маалыматты алыш керек да. Экинчиден, ошол ар бир мамлекеттин өзүнүн башкармалыктары болот. Мисалы үчүн Кыргызстанда Кыргызстан мусулмандар дини башкармасы, ошол Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынан уруксат алып чыккан китептерди, Кыргызстандагы белгилүү өзүбүздүн алымдардан базалык илимдерди алыш керек. Сөзсүз түрдө дагы илимди өркүндөтүп жатканда, өзүбүздүн ошол мечиттин имамы, медресенин мугалими, медресени бүткөн ошол бир расмий булактардан илим алса, анан кийин ал өзүнүн илимин өркүндөткөндө, ал диний маалыматтарды туура анализдеп, анан туура жыйынтык чыгара алат. Эгер ал базалык билимди туура эмес булактардан алып баштаса, ал илимге мындай канчалык кирген сайын анын көз карашы билинбеген абалда радикалдашып кете бериши мүмкүн. Кандай сүрөттө радикалдашат? Мисалы үчүн айтканыбызда, аша чаап кеткен көз караштар ошол диндеги эле, мисалы үчүн кээ бир аминди ашкара айтыш керекпи, аминди ичинен айтыш керекпи деген эле маалыматка келсек, биз мында өзүнүн Ханафи мазхаб, Матуриди акыдабыздын негизинде окубаган болсо, анда ал эмне кылат? Ким ушул Ханафи мазхабында мисалы үчүн аминди ичинен айтат, колду эгиз көтөрбөйт, мисалы үчүн ушул көрүнүштөр бул мазхабтардын ортосундагы, мектептердин ортосундагы көрүнүштөр. Айырмачылыктар бар. Ушул айырмачылыктарды билбестен окуп алса, башка мындай кол көтөрбөй окуса, сен колду эмне үчүн көтөрбөй жатасың? Сен эмне үчүн аминди жакыр айтпай жатасың? Же болбосо ушинтип кете берет да. Маселелерди тамырлашып кете берет дагы, коомдо өзүнчө бир топко айланып калат.
Анан ошол топтордун ортосунда бири-бирине болгон көз караштар карама-каршылыктарды пайда кылат. Биздин Кыргызстан мусулмандар дини башкармасынын уставында дагы жазылып койгон, бул Ханафи мазхабынын алкагында, ошондой эле Матуриди ишениминин алкагында дин тутуп, ошол окутууларды ошол негизинде жүргүзөбүз, намазды ошол негизде окуйбуз, ажыларга ошол негизинде барабыз. Бардык ибадатыбызды Ханафи мазхабынын же болбосо Ханафи Абу Ханифа мазхабы негиздеп кеткен мектептин окутуусу негизинде окутулат. Бул Ханафи мазхабынын өзгөчөлүгү мунун бир толеранттуулугунда деп айтылат. Азыркы жаңы тил менен айтканда, өтө бир аймактык жашоо тиричиликти, климатты, адамдардын үрп адатын, ката салтын дагы эске алуу менен мындай түптөлгөн, негизделген. Ошол эле мезгилде Куран, Суннага өтө дал келген, эч бир каршы чыкпаган жол болуп эсептелет. Имам Азам себеби ушул 4 мазхабтын негиздөөчүлөрдүн башында турган адам. Ал деген эң биринчилерден болуп Ханафи мазхабын негиздеген. Бул мазхабты негиздегенде ошол шариаттын өкүмдөрүн парз, важип, сүннөт, мустахаб, анан арам, макрух, мустакрах дегендерге бөлүп чыккан окумуштуу болуп эсептелет. Андан кийинкилер болсо ошолорго ыктап, ошол имам Абу Ханифанын иштихадына, ошо ойлоп тапкан, изденип тапкан ыкмаларга карап туруп анан кийинки мазхабтар негизделген. Бул жагынан айтканда Ханафи мазхабы өтө эң алгачкы болуп эсептелет. Буга дагы негиз бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муштахидтерге, кийинки келүүчү урпактарга Куран жана Суннаттын өкүмдөрүн чечмелеп түшүндүрүп берүүчү муштахидтерге пайгамбарыбыз өзү жол салып берген. Ошондуктан Ханафи мазхабы бүгүнкү күндө өтө мындай бир мейлүүн десек болот. Өтө бир ортолукту карманган. Ошондуктан мазхабты карманып, мазхабтан чыкпастан, ушул мазхабта Абу Ханифа мазхабында көрсөтүлгөн жол менен ибадат кылсак, биз мындай бир ортолукта болобуз деген сөздү айткым келет да. Анан ушул мазхабты карманып ибадат кылсак, бул жетиштүү дагы болуп эсептелет. Анан адашып кетпестен бир туура багытта кетип аткандыгыбыздын бул белгиси болуп эсептелет. Агай, азыр динге жаңы келгендер дейбизби же өзгөчө жанагы баштапкы учурларында толкуп ташып, акылмандык же билим менен эмес, сезимталдуулук, кызыккандуулук менен мамиле кылып, башкалардыкы ката, меники гана туура, же болбосо башкалар динден чыгып кетти, же болбосо күнөөкөр болду, мушрик болду, мунафык болду деген ойду айткандар жок эмес да. Ушул дагы чектен чыгуу десек туура болобу? Деги эле динге жаңы келип аткандар, динди жаңы баштап аткандарга кандай кеп кеңешти берет элеңиз? Эми ошол азыр биз диндеги аша чапкандыктын бир себеби катары, бир көрүнүшү катары бүгүнкү күндө каттуулукту айтабыз да. Дин тутуудагы, дин кармануудагы каттуулук. Бул дагы болсо ушул бүгүнкү күндө чектен чыккандыктын бир себеби, көрүнүштөрү деп айтсак болот. Бул өз кезегинде бүгүнкү күндө кээ бир жамааттар бар. Мисалы үчүн ушул каттуулукту карманып барып, кээ бир амалдарды адам мисалы үчүн жасабай койсо, аны каттуу тил деп, мисалы үчүн кафырга чейин чыгандар бар. Мисалы үчүн такфир деген кафырга чыгаруучу бир уюм, топ бар. Радикалдык көз карашта деп айтсак болот. Ошолор мисалы үчүн ошол алар айткан нерсени, алар оюнда жүргүзгөн нерсени башкалар кылбаса, алардын көз карашында башкалар кафыр. Демек бул диндеги аша чапкандык десек болот да. Бир адамды кафырлык менен айыптоо, кафырлык менен кафырлыкка чыгаруу бул оңойлтоң нерсе эмес да. Бул да мазхабтык маселелер дагы турат, акыйдалык жагы дагы турат. Ислам дининде ошол исламга кайсыл жол менен кирсең, ошол жолду кайра четке кагып инкар кылмайынча, аны исламдан чыктың, имандан чыктың, капыр болдуң деши өзү оор маселе. Ошондуктан кайсы бир амалды мусулман катары мусулман ката кетириши мүмкүн. Ал Аллах Таалага иманы там, ла илаха иллаллах деп тил менен айтып, жүрөгү менен тастыктап, бул амал кылып отурат. Бирок ошол эле учурда ал кээ бир амалдарды жасабай калса, биздин мазхаб боюнча ал момун деп эсептелет, аны кафыр, исламдан чыкты деп эсептелинет. Деген болбойт. Ошондуктан кайсы бир амал себептүү инсанды кафырлык менен айыптоо бул каттуулук болуп эсептелет.
ошондой эле кимдир бирөөнө сен кайсы бир амалды жасап койсо анын эмне себептен жасагандыгын билбей эле сыртынан карап туруп эле сен мүшриксиң деп ширкке чыгарып салуу бул дагы диндеги катуулуктун бир түрү. Ошону катуулукту биз аша чапкандык деп динибиз мына белгилеп кетет. Ошондуктан исламда динибизде гулуу жок деп айтылат. Рахмат агай, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Атайын келип убакыт бөлүп биздин студиябыздын ардактуу коногу болуп сүйлөп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сизди кайрадан күтүп калабыз. Кадырман телекөрүүчү, сиз улуттук биринчи каналдын ыйман сабагы берүүсүн көрдүңүз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз.